Сиздердин аманчылыгыңыздарды тилөө менен түшүнүктүн кезектеги чыгарылышы өз ишин баштайт. Кыргыздын тарыхын даңгазалаган улуу кыргыз кызы Курманжандатка бейнесине арналган көркөм тасма жарыкка чыкты. Бүткөн ишке сынчы көп демекчи, бул тууралуу ар кандай сындар айтыла баштады. Ушул сындардын канчалык чындыкка жакындыгы бар түшүнүктүн кезектеги чыгарылышы мына ушунун негизинде болот. Сиздерге бул талкууга келген конокторду тааныштырып кетели. Садык Шернияз 1969-жылы 10 мартта Талас областынын Чоңкап айылында туулган. 1994-2000 жылдары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин юридикалык факультетин аяктаган. 2010 жылы Кыргыз Республикасынын Маданият жана маалымат министри. 2012-2013 жылдары Замандаш партиясынын тең төрагасы. Айтыш коомдук фондунун калемгер аттуу адабий клубунун Айтыш фильм киностудиясынын жана ошондой эле Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү аттуу эл аралык кинофестивалынын негиздөөчүсү. Курманжандатка биринчи кадр, аян жана башка тасмалардын режиссеру. Мындан тышкары Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы. Өтө кубанычтуу көз караштам айтылган сындарга. Себеп дегенде чыгарма эгерде бир начар чыгарма, болбогон чыгарма болуп калса, анда сында айтылбайт, жакшы сөз да айтылбайт. Бирок ошол эле учурда азыркы сындарды анализдеп көрсөк, бир 10% сын деп айтсак болот, бирок 90% бул фильмдин абдан жакшы болгонун, абдан чоң фильм болгонун айтып жатышат. Сын деген болуш керек. Ал чыгармачылык кишини дайыма өстүрөт. Гүлжигит Исаков Каракулжа районунун Каракулжа айылында туулган. 2003 жылы Турциянын Борбору Анкара шаарындагы ХЧТП университетинин экономика жана башкаруу департаментинин бизнести башкаруу факультетин аяктаган. 2004 жылдан 2006 жылга чейин Стамбул шаарындагы Риташ холдингте КМШ өлкөлөрүнө экспорттоо боюнча координатор. 2007-2010 жылдары Москва шаарында Глобал текстиль фирмасында финансы боюнча директор. 2011 жылдан тартып Мекен ынтымагы саясий партиясынын мүчөсү, жарандык активист. 2012 жылдын сентябрынан бери Кыргызстанда жеке ишкерлик кылууда. Андан тышкары учурда шайлоо системасын жакшыртуу боюнча жумушчу топтун мүчөсү. Береке групп жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы мүдүрү. Курманжандатка тасмасы тартылган аябай жакшы болду. Бирок кыстара турган жери ошо тарыхый фактылардын бурмаланып калганы гана кичине ашыкчараак болуп калыптыр. Биздин студияга куш келипсиздер. А дегенде Гүлжигит байке суроону сизден баштагым келип турат. Айтсаңыз, ушул кино тартылганда жанагындай кыргызда сөз бар эмеспи? Бүткөн ишке сынчы көп, ушундай бир жакшы иштин артында канчалык жана таш мөмөлүү дара кыргытылат деген сөздөр бар да. Эми ошол нерселерди эске алып айтканда, жеке ушул бир кинону көрүп дагы сыныңызды жарыяладыңыз да. Эмне себептен жарыяладыңыз? Ушунун бир коркунучтуу жактары барбы сиздин оюңузча? Бул жерде саламатсыздарбы? Биринчиден мен макала жөнүндө айтып кетейин. Биринчиден бүткөн ишке сынчы көп деген макаланы мен экиге бөлүп кетмекчимин да. Бүткөн иш жакшы болсо, жакшы сынчылар көп болот. Бүткөн иш ойдогудай бүтпөй калган болсо, анда ошого жараша сынчылар болот да. Мен бул жерде өзүм сынчыл көз караштагы кишимин. Тарыхты деле кокустуктан билбейбиз, изилдеп көргөнбүз, тарыхты, экономикалык ата тегибизди. Ошол өңүттөн сындап карадым. Бир көрөрман катары эле. Тасма сынчысы катары эмес, бир көрөрман катары. Анан орточо статистикалык немелерге, талаптарга жооп берген кишимин деп ойлойм өзүм жөнүндө. Ошон үчүн ошол өңүттөн ошо факторлорду эске алып, хронология жактан алып карадым, туура келбеген жактарын карадым, анан ошол кездеги кыргыздар тутунган дин жагынан алып карадым. Ошолордун баарын эметкенде бир топ эле сындар пайда болуп калды да. Мен өзүм интернетте жазгандай. Эмнелер мисалы одоно болгон? Сиз мындай конкреттүү түрдө айта аласызбы? Одоно деп мен айта алам. Биринчиден эле Алымбек Татканын ошол жерде бут кийимчен намаз окуп аткан жери, анан бут кийимчен окуп атканда башы ошол жерде кыйылганы да. Немеде болсо, тарыхта болсо кандай болгон? Ал түн ичинен ага карама каршы жанагындай өмүрүнө коркунучу келгенде, ал киши эмне кылат? Түнү менен алайга качып барат. Түнү менен алайга качып барганда Курманжандатка атына жараша күйөөсүн да курмандыкка чалган. Неге дегенде, ат карбай туруп, кымызын берип, аттан түшүрбөй туруп, кайра ошо түн ичи менен кайра ошол ордого жөнөткөн. Бул жерде кыргыз мамлекеттүүлүгүнө, кыргыздарга доо кетип атат деп. Ошон үчүн ал түнү менен өлүмгө өзүнүн күйөөсүн жөнөткөн. Бул факт, тарыхый факт да. Тасмада тилекке каршы ошол фактылар чагылдырылбай калган. Экинчиси жанагы башталып атканда эле Алымбек Татка менен Курманжандатканын экөөнүн таанышуу учурларында жанагы зына, ташбаранга алууга окшогон негативдүү фрагменттер орун алып кеткен да. Таанышууда аны кыстарбай койсо деле болот эле.
Анан ал жерде 2 күбө бар дейт. Зынада күнөө деп айтылыш үчүн минимум 4 күбө керек да. Ал жерде 2 күбө бар деп, ал жерде дагы ошол кишилердин сабатсыз экенин көрсөтүп кеткен. Же бул эми режиссерлордонбу, же сценаристтерденби, же аны толук маалыматка ээ болбогондорбу, эми аны ал жагын айта албайм. Курманжандатканда мисалы чечиндирип коюшканда, ал жерде Курманжандатка чечиндирип турмушка узаттардын алдында Курманжатка чечинип атат, жуунтуп атышат, анан тегерегиндеги аял кишилер таңыркап карап турушат. Мисалы бул мага аябай өөн учурат да. Бул авырат деп коет го, мындай адамдын жеке өзүнүн мындай уяттуу жерлерин аял киши болсо дагы кыргызда көрсөтпөй келген да. Ушул окшогон жерлер дагы калганын айта беребиз го. Рахмат. Эми Садык агай айтсаңыз, ушул чындыгында бүгүнкү күндө кыргыз тарыхында эгемендүүлүккө буга чейин эле ушундай бир жаңылыктар болгон эмес. Албетте бунун жакшы жактарын дагы көрүп келдик. Эми ушундай сындарды мисалы үчүн кененирээк карап, ошолорго бир жакшы анализ берип, бир тарыхый бурмалануулар деген сындарга бир жооп катарында жакшыраак кылса болбойт беле дейм да. Ушуга кандай деп жооп бересиз? Негизи сынды сын айтам деген киши сын айта берет да. Мен оюмча ошондой. Эгер сынга сиз бурулуп калсаңыз, айта бересиз. Мисалы, сиздин түшүнүктөгөн алып барууңузду жакшы элге бир түшүнүк алып келген мыкты передача деп айтып жүрөм да. Бирок сын айта турган киши азыр сизге мынтип айтса да болот да. Сөзүңүздү бисмилла дегенде эле ар кандай сындар айтылып келет деп баштап атасыз да. Акыйкат үчүн сиз көпчүлүк учурда мактоолор, бирок сындар да чыгып атат деп айтса акыйкат болмок, мисалы да. Ага токтолбойлучу, башынан баштап айтып өтөлү. Көп жанагы нерселер айтылып кетти да. Ушуну мага азыр эстетип койсоңуз, азыр мен чында эстелип алам, бир-бирден айтып турса жакшы болмок экен. Үчөөнүн бир катар айтып атканын Алымбекти эстеп калдым, тиги Алымбектин өлүмү башкача болгон. Мүмкүн башкача болгон. Төлөгөн Касымбектин жазганы боюнча айтып атат бул жигит. Туура? Бул жигит мырза. Ошо нар жагын айтып атат кантип баш алынган. Эгерде ушул көрүүчүлөр Төлөгөн Касымбекти окуса, ал жерде Алымбек датка имамдардын арасында отуруп, диний кишилердин арасында отуруп, тамак жейин деп атканда чотон келип калат. Чотон килемде туранып атат деп. Кечиресиз, ал жерде имамдар деп баса белгилеп атасыз. Имамдар эмес, ошол жерде хан сарайдагы интригандар. Мындайча айтканда, эч кандай интригандар эмес. Интригандар да. Диний адам. Диний адам эмес, ал жерде мен окуганда айтып атам. Мен сиз окугандан айтып атам. Кокондо биз сүйлөшөбүзбү, сиз бөлүп атасыз. Мен сиздин сөзүңүздү унчукпай, макул айтыңыз. Бул дагы сиздин маданиятыңыздан кабар берип атат да. Мынтип айтпаш керек. Мен айтып бүтөм, анан сиз айтыңыз. Мен айтайын десеңиз, айтыңыз, мен угуп алайын, бирөө турганда. Ошол жерде отурганда чотон келип калат. Чотонду киргизет ал. Ал тамак келип, колун жубайын деп атканда чотон тура калып, кестик менен башын ыргыта чабат. Туурабы? Төлөгөн Касымбек боюнча Алымбек датка атабыздын башы чылапчынга чыгат. Ошол жерде отургандар Кудай сактасын деп коюп, тамак жегенге киришет. Ушинтип жазылган Төлөгөн Касымбекте. Эми ошондой кылып көрсөтсөк жакшы болот беле? Өз ойлоп көрсөңүз. Бул негизинен. Анан бул жерде тарыхты окугам деп айтып атат. Тарыхта эч ким билбейт Алымбек Датканын кандай болуп болгонун. Эч ким билбейт. Эч ким билбейт. Мен дагы билбейм, бул жигит да билбейт, Төлөгөн Касымбек да билбейт. Ал дагы өзүнү көркөмдөп жазган. Биз да көркөмдөп кинону тартып атабыз. Менин оюмча, биздин фильмдеги Алымбек аябай ар намысы бар, өлүмгө тике караган, өлүп баратса дагы өзүнүн артындагы жаштарды куткарып, өлүмгө тике карап, башын алдыртып атат. Оюмча жакшы образ болду деп ойлойм, өзүмдүн жеке оюмда. Ал эми намазды бут кийим менен окуган эмес. Бул сиз билбейт экенсиз, бут кийим менен да окулат намаз. Сиз просто билбейт экенсиз анычы. Мен көргөн жайларды ошол жерде намаз окулуп атканда биз ошол жерде динийди билген балдарды алып келип туруп карап консультация алып окуттук. Мисалы сизге айтам. Мага айтышты, ушул Меккеге барганда дагы ошол жердеги жанагы полицейскийлер өзлөрүнүн бут кийими менен эле намаз окуйт деп айтышты. Мен көргөм дегендер болду да. Бардык жерде ал чечилбейт экен ал. Бүтүрүңүз. Мага ошондой айткандан кийин биз бут кийим менен окуттук.
Мисалы айтышты, ушу Меккеге барганда кызмат кылып жүргөн полицейскийлер бут кийимин чечпей эле окушат деди, берс менен. Дагы кайсы суроосу бар эле? Ошол Курманжанда атканы жанагындай көп аялдардын арасында жылаңачтап биздин Биз эркектердин арасында тутумган аялыбыз, бир үлгүлүү аялыбыз болсо анан ушунда эркектердин арасында кылып аткан жокпуз да. Жылаңачын биз көрсөткөн жокпуз Курманжанда. Уяттуу жерлерин аялдардан деле жашырып келген да. Ал элечектер жанагындай уяттуу жерлерин башкаларга көрсөтпөй, ал аял киши болсо дагы ал болуп келген да тарыхтачы. Кыргыздар Мен айтайын сизге. теңирчиликте деле немелерде баарында сакталып келген да. Анан Алымбек Татка боюнча Төлөгөн Касымбек. Бул киши жооп берет, мен түшүнбөй атам азырчы. Мен сиздин кыстармаңызга, немеңизге, жоогуңузга жооп кайтарайын. бул жерде эркин микрофон Жок, эркин микрофон боло турган болсо ар бир сүйлөй бересиз. 3 суроо берсе, суроого жооп беришим керек. Менин оюмча. ооба тактап кетиңиз ошондо. Ал кандай болуп атат азырчы? Мен азыр жылаңач жагын айтып берейинби силерге азыр? Анда уккула. Ал жерде жылаңачтыкла ишин көрсөткөн жок Курманжанда аткан. Ал деген атайын көрсөтпөй тартылды. Көрөм деген киши гана көрбөсө аны. Мусулман дининде антип шакалап көргөнгө болбойт. Күл жигит көрбөй эле койуш керек аны. Мен көргөн жокмун азыр. Ал деген чийдин артына тартылып атат. Бирок сиз аны тасма. Пайгамбарыбыз айткан. Жабык болуш керек, уяттуу. Биз жабып тарттык уяттуу жерди. Жаап тарттык. Шакалап не керек ана жерде? Эч ким деле көрбөйт тур аны. Булардан башка да, мисалы. Мен таң калып атам. Менин оюмча бул Курманжанда аткан фильми бүткүл кыргыздын ар намысына бир кылдай да шек келтирбеген тартылган биринчи фильм болуш керек негизи, менин оюмча да. Акыркы 25 жылга алсак бул далил да булчу. Анан ушул дагы фильмге чыга турган болсок, анда кино жакты жийиштирип эле салыш керек Кыргызстанда. Дагы эмне сурооңуз бар эле? 3 суроо берип аткан бул киши. Ошон үчүн айтып атам, бир-бирден берели депчи. Дагы кайсы жерлердин сиз белгилеп одону биринчи ушул нерсени ачыкка чыгарып алалычы. Анан баягы зына сахнасы башында эле Алымбек Татка менен Курманжанда аткан экөө таанышуу сахнасы бар го. Ошол жерде мисалы зинаны кыстарылып калган да. Мындай жакшынакай көргөм деп тарткан болсоңуз, жакшынакай жерде эле мындай жайлоодо сонун жаратылыштын немесинде фонунда тааныштырып койсоңуз деле болот эле да, мисалы да, кааласаңыз. А сиз негедир ал жерде зинаны сөзсүз кыстара кеттиңиз, анан жанагы эки күбө болду, көзүнө чөп салды дедиңиз. Мисалы буларды бул жерде жанагындай ички бир нерсени, бир оюңузду, сизди түйшөлтүп аткан оюңузду тасма аркылуу элге мындай сигнал катары, белги катары белгиңиз келди да. Ичиңизде оюңузда деп ушундай ойдомун менчи. Жооп берейин. Ал эпизод биринчиден ошол кездеги аялдардын укугу жок мезгилин көрсөтүш керек болгон эпизод болчу. Чынында ошондой Фергана өрөөнүндө аялдар ошондой зордук зомбулук тартып келген, чынында. Биринчиден. Экинчиден, бул азыркы коомдогу дагы чала молдолорду көрсөтөт мен ал жерде. Биздин азыр коомдо дагы чала молдолор көп. Эки күбө өтпөйт деп атасыз сиз дагы. Туура. Өтпөз эмнеге соттоп атат алар? Алар билбейт, динди да жыргатып билбейт. Ошон үчүн Алымбек динди мыкты түшүнгөн, токтотуп коюп атат. Алымбек болсо ал жерде динге өтө берилген, намаз окуган, абдан динчил киши катары көрсөтүп атабыз биз. Ошол Алымбек келип токтотуп коюп атат. Ошол мыйзамсыздыкта мындайча айтканда. Бул биринчиден. Чала молдолор жөнүндө айтайын. Ал чала молдолор азыр да бар. Мисалы башка жерде тааныштырсаңыз боло эле деген эле суроо да, мендечи оюм да. Башка жерде тааныштырса болот. Бирок ал жерде да жаман. Анда мүмкүнчүлүк бар эле да колуңузда. Ал жерде да таанышканы жакшы болду. Мага ошол сиз ошол баягы элге дин ушундай деп мындай негативдүү элге белги да ой берип кеттиңиз да. Жок, ал жерде элге динди эң мыкты түшүнгөн Кокон хандын биринчи убазири Алымбек мындай мыйзамсыздык токтотуп койду деп түшүнүп атат элдер. Ага толук кошулбайм. Күн ар ким өзүнчө түшүнөт, көрдүңүзбү? Мен жанагы нерсеңизге жооп берип кетейинби? Айтпадыңызбы? Төлөгөн Касымбековдики деле чыгарма, көркөм чыгарма болчу деп. Биз Төлөгөн Касымбеков менен 2009 жылы, 8 жылы калп айтпасам, Москвада жолукканбыз. Жолугуп, ал киши көзөтө электе бизге ушул окуяны айтып берген. Мен сынган кылычты кантип жазганмын, ушулар боюнча кенен айтып берген да. Ошол айтып калды. Убагында Кыргызстанда КГБнын архивинин башчысы кыргыз аябай мындай тарыхты билген патриот киши болчу дейт. Ошол киши мени бир жумшакансып
архивке мени киргизген дейт да. Ошонун ичин изилдеп окуп чык деген дейт. Мен ошол көркөм чыгарма деп айтканым менен ошол тарыхый фактылардан пайдаланып, ошол негизинде анан кичине эле көркөмдөдүм дейт. Болбосо тарыхый фактыларды жаздым деди да. Ошол кишинин ошол айтканы эсимде. Дагы бир нерсени айтып кеткен, омо тасма катары тартыш керек деп Нурсултан Назарбаев атайын Алматыдагы резиденциясына чакырып, Төлөгөн агайыбызга кел ушул тасманы биз тарталы, казактар тартсын, биз каржылап берели, сен бизге ошол автордук укугуңду бер десе, жок дептир да. Мен сизди сыйлайм, мен сизди ага катары сыйлайм. Бирок баары бир мен бере алам. Баары кыргыздын ичинен бир режиссер чыгат. Эртеби кечпи мен ошолордун өзүнүн эле тартышын каалайм. Акча болсо да табылат эртеби кечпи деп ушундай бекем позицияда кармаган экен да. Эмне дегим келип атат? Төлөгөн Касымбеков жөн эле көркөмдөгөн эмес, баягы фактылардын тереңинде гана кичине эле көркөмдөгөн да. Бул дагы факты. Анан жана сиз айтып кеткен Алымбек татка бут кийимчен окуй берсе болот дегениз, маасы менен окуса болот. Өз намаз окуганда деле маасы менен окуса болот. Же намазда дагы тазалыкка маани берилет да. Эми биз деле кичине билип калганбыз. Молдо болсок дагы бут кийимчен ким окуйт? Жанагы Альпыга чыгып, жанагындай альпинист болсоңуз, ал жерде бутуңузду дарат алганга шарт жок. Ошондо гана тоонун башына чыгып алып зоолордун арасында. Ошондо гана бут кийимчен окуса болот. Анан сырткары учурларда андай. Агай мисалы анан ушул жерде жөнөкөй эле учурда бут кийимчен окутуп койгонсуз, ошону айтып атам да. Ошон үчүн айтып кетем. Башын алган. Эми жөнөкөй эле учурда чын. Өзүнүн альпызына чыгып бүттү да ошол. Намаз окуганга уруксат берип аткандан кийин бут кийимди эле чыгарып койсо болот. Агай ушул жерде могу ислам багытындагы кээ бир молдолор, мисалы Чубак ажы баш болуп, бир сын пикирлерин да билдирди да. Бул кандай жооп берет элеңиз? Менин оюмча Чубак ажы көргөн эмес кинону. Мен жеке оюмча. Чубак ажыга ошо чала молдолор жеткизип барып атат. Ушундай болуптур, жылаңачтап салыптыр десем, албетте Чубак ажы ойлонот да, кантип эле Кудай урган жылаңачтап тартып атат депчи. Келип көргөн жок да, ал жабылуу да. Жылаңач эч жери көрсөтпөй жабылып тартылып атпайбы? Көрсө антип айтпаган эле, мен Чубак ажынын мындай интеллигенттүү, түшүнүгү бар киши деп ойлойм да. Ал биз ошондой сөздөр апарып алып туруп жеткизилип атса, анан ада чыгып алып айтып атат да. Кайсы жеринде? Мен азыр эле айтып өтпөдүм. Кайсы жеринде силер жылаңач адамды көрдүңөр? Баары жабылып тартылып атса. Пайгамбар айткан, жап уялуу жериңди деп. Биз уялуу жерин таптакыр жаап салдык, чий мененчи. Эмне шыкалайсыңар? Мен билбейм. Шыкалабагыла. Ал жер көрүнбөй тартылып атат, бүттүгүчү. Мен ушуну айтмак. Мисалы сиз дагы агай ушул жактан көп ушул бир сындарыңызды көрсөтүп атасыз. Анан сиздер мисалы бир чыгармачылык чөйрөнү ушул маданият тармагындагы, кино тармагында бир өзүңүздөрдүн дагы бир мындай элге кылган нерсеңиздер көрүнбөйт да. Анан ушул ишке бир сындап, бир мындай кыйкын жумурткадан кыр издеген сыяктуу болуп атпайбы? Сиздер бир конкреттүү бир ушундай бир иштерди кыла албай туруп, анан ушундай сындайсыздар деген сөздөр болот да. Кандай дейсиз? Андай сөздөр да болот. Биринчиден жумуртка жанда сүйрө болсо, албетте кыры жок болот. Бирок мен бул жерде жумурткада кырдуу жумуртка көргөн үчүн ошо кыры бар экен деп айтып атам да. Кыйкым издеген жерим жок. Мен туп-тура нерсени алкыштап келген, тура эмес нерсе көрүп калсам аны дагы айтып келген эле кишимин да. Бул жерде эч качан жанагындай саясий болобу же мындай кыйкым издөө, мындай эптеп эле сындоо, сын айтыш үчүн эле сын айтуу максат эч качан көздөбөйм. Мен башында эле айтып кеттим, тасма сынчысы да эмесмин. Бирок мен мындай жөнөкөй көрөрман катары эле ошо 14-15 фрагменттеги немелерди, сындарды айта алып турган болсо, анда билбейм, тасма сынчылары бир топ нерсени таба алса. Азыр канааттандыңызбы эми бул жактан Садык агайдын өзүнүн жооптору болду мисалы? Жооптор эми аргументтерине толук кошулбайм. Агайыбыз өзүнө жараша неме аргумент деп айтып атат, бирок ал аргументтери дагы деле ошол немени тасмада тартылып кеткен фрагменттерди бекемдөө үчүн гана айтып атат да. Баягы аны актануу максатында гана айтып атат. Бирок мисалы байыркы кыргыз жазууларындагы ал жерде кыргыз жазууларын окутуп койгон да, чечмелеп койгон. Биз тарыхый фактыларга карай турган болсок, Томсон деген даниялык, ошо европалык бир түрколог, ал чечмелеп койгон 93-жылы, 1893 жылы. 1894 жылы Радлов деген орустардын түркологу ошол чечмеленген нерсени байыркы кыргыз жазууларын окуп чечмелеп берген да, 1894 жылы. Курманжандатка качан төрөлүп атат? Ал 1811 жылы. Бойго жеткенде канча болуп атат? 1830 жылдар болуп атат да. Ошол кезде эле ал жанагындай
тигип атканда, неметип атканда баягы чечмелене элек, тарыхтагы чечмелене элек жазууларды жазышып, Шабдан Батырга кат жөнөткөндө ошолорду жазып берип атат. Бирөөүнө кат жөнөткөндө ошол жазууну колдонуп атат. Ал убактарда ислам дини кадимкидей эле ал жерге Кыргызстанга орнуп, өкүм сүрүп, араб, араби колдонуп келген да. Бул нерсе колдонулган эмес, тасмада чагылдырылган эмес. Бул эми мен тасма тартпай калдым деп эле бул сынды айтпай кое албайм да. Мен муну көрүп турам. Муну айтыш үчүн сөзсүз тасма тартып анан сында деген бул туура эмес көрүнүш. Мен башында эле айтып атпаймынбы, мен көрөрман катары айтып атам депчи тасманы. Керек болсо ушундай немелер айтыла берсе, жанагындай орусча айтмакчы, самдурак өмүрүңдө кино тартып көрдүңбү деп ушундай нерселер айтылып кетсе, ким билет, биз деле анда макул, анда тасма тартып келейин деп туруп, биз тасма тартып туруп анан сынданга өтөбүзбү? Эгер ушундай талап бар болсочу, анда ушундай талап барбы, жазылган талап? Жок да. Биз ал жерде мен башка өңүттөн да карадым. Баягы теңир, мисалы ата бабаларыбыздын дини катары теңирчиликти деле урматтап келебиз. Ошол деле ислам дини ата бабаларыбыздын дини. Аны да урматтайбыз. Бирок мен бул жерде мамлекетибиз светтик динге негизделбеген өлкө болгон үчүн, анан тасмадагы ошол мамлекеттин акчасына тартылып аткан үчүн бул жерде салык төлөөчүлөрдүн ичинен теңирчиси да бар, мусулман да бар, атеисти да бар, христианы да бар да, ар кандай көз карашта бар. Ошолорду эч кимисин капа кылбаш үчүн бул жерде бир динди даңазалап, үгүттөп, ошондой фрагменттерге орун бербешибиз керек эле да. Ошондо гана коомубузда тынчтык орнойт да. Эгер биз кичине эле бир динди биринчи планга чыгара коюп, ошону даңазалап, таңуулап кирсекчи элге, ошондо анан коомдук тартип бузулат. Мындай коомдук тынчтык бузула баштайт да. Мен чожулаган жерим эле ошол. Тарыктагыдай эле болуп кетсе болуп, анан баягы диндерди бири-бирине тартпай, мамлекет светтик болгондон кийин тең салмактуулукту кармап берсе. Азыр ушул жерден агайдын өзүнө жооп алат. Кандай деп жооп берет? Тереңген эле ошол болсо, диндерди бири-бирине тукурбаш керек эч качанчы. Кыскасы эле мындай болуп атпайбы суроо. Ал жазууну билген эмес Курманжан Датка, анткени Томсон 1800 мынчанчы жылы ачылган деген сөз болот. Томсондо ошол теңири деген сөздөн ачкан негизичи. Ошо кайсы сөз таппай 1893-жылы ошол. Издеп келип бир сөз көп кайталангандан кийин теңири ал деп алып ошодон чыкканда, ошон үчүн жана жерде теңири деген кумга да жазылып турат. Ал биринчиден. Экинчиден ошол жазууларды азыр Гүлжигит мырзага мен бир ыраазы болгонум, байыркы кыргыз жазуулары деп аталып аткан. 5 мүнөт мурун эле берде сүйлөшүп атканда Орхон Энисей деп айтып аткан. Мен мындан сурандым, Орхон Энисейди унут. Орхон Энисей 70 жыл бою бизге Совет өлкөсү, Советтер Союзу силердин жазууңар жок болгон эмес, силер өлкө болгон эмессиңер деп келди. 17-жылында эле пайда болгонсуңар деп. Ошол түшүнүктү жоюш үчүн биздин жазуубуз бар экенин бүттүк эл билбейт, 99% билбейт. Билбейт. Эгерде Гүлжигитке окшогон мыкты чыгаан жигиттер Орхон Энисей жазуусу деп атап атса. Аны синоним катары эле айтып кетебиз да. Эч кандай болбойт. Орхон Энисей эмес. Бизди сыйлабагандык, кыргыз улутун сыйлабагандык. Орхон Энисей деген сөз, урун деген сөз. Ал Томсон урун жазууларына окшош экен деп айтып койгон, урун жазуулары деп койсо, баары аны кармап алды да. Эмне үчүн армяндар өзлөрүнүн жазууларын армян жазуулары деп атайт? Эмне үчүн корейлер өзлөрүнүн жазууларын корей жазуусу деп атайт? Кытай, еврейлер, койчу деги баары. Кыргызга келгенде эмне үчүн Орхон Энисей деп коюшубуз керек? Бул түшүнүктү жоюш үчүн кылган маселе ал. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол эле тарых боюнча тарыхчы Кызласовдун жазганы боюнча мен Алтайдан жолугуп тургам чоң апаны. Ошол жазууларда окуган деп айтылат да. Бул толук эле Томсон баарын билген деген туура эмес да. Томсон деген Алтайда жүргөн. Томсон келип Курманжан Даткадан сураптырбы, сиз билесизби, билбейсизби деп. Же бирөө жарымда азыр справка бар бекен колунда, Курманжан Датка кыргыз байыркы кыргыз жазууларын билген эмес деген. Жоктандай. Бул көркөмдүктө болот. Көркөмдүктө ал негизи бир ал башка бир ойду негиздеш үчүн эмес. Ушу кыргыз элине өзүнүн жазуусун кайтарып берүү деген аракет. Аны үчүн эмне үчүн тепкилеш керек көркөмдөгөн автор. Тарых дейт. Бул фильмди башынан баштап көрсөңүз тарых жок, чынын айтканда. Бардык жерден мүчүрүштөр тапса болот. Бардык жерде. Тарых жок деп баса белгилеген эмес. Мен өзүм айтып атам да, мен жазган киши катары айтып атам сизге. Бул чыгарма эмне үчүн чыгарма бул?
Бул элди бириктүүгө, элди бир тарыхын билүүгө, элди кошууга арналган чыгарма да бул. Ошол өзүнүн максатына жетип атат. Кээ бир сынчылардын ортосунан карап көргөндө болбосо. Эки эле жерде салам алейкум дегенди уктум да. Бирөөндө жана Ниязалы аксакал, бирөөндө да ошо эки эле жерде салам алейкум дегенди уктум да. Калганда жалаң эле арыбаңыз деп. Мүмкүн болушунча ислам Алымбек Таткандын доорунда ислам жок эле дегендей мындай ойдо калтырып атат да. Ал кептен эмес. Мындай. Мен фрагменттерге киргизбөө аракети болгон катар көрдүм. Арбаңыз менен салам алейкум жөнүндө болот да сөз. Мен азыр дагы Теңир жалгасын. Ар бир мусулман сиз дагы, башка дагы арбаңыз бар болуңуз деп айтканын каалар элем. Мен өзүм да ошону каалайм. Кое турсаңызбы бүт. Антип койдоңуз мусулмандан чыгып кет деген сөз эмес ал. Антип койдоңуз ал өзүңүздүн тилиңизде сүйлөп атаңыз деген сөз. Болду эле, ошол эле. Салам. Эмне үчүн биз кыргыздын өзүнүн сөзү турса, арбаңыз бар болуңуз деген абдан сонун сөз турса, эмне үчүн биз аны арабча айтышыбыз керек? Мен түшүнбөйм ушунчу. Же эмне ошол Куранда жазылганбы, барыбыз арабча сүйлөй башташыбыз керек деген. Мен түшүнбөйм ушуну. Жок, эми мусулман болгондон кийин анын милдеттерин аткарышыбыз керек да. Ал эчтеке ошол эле сөз ал. Арбаңыз менен ассаламу алейкумдун экөөнүн синонимы түшүнүгү бирдей эле сөз ал. Эмне ал? Талмадал келбейт да. Талмадал. Кечиресиз, аны мен бир нерсени да айта кетейин. Мен албетте баарын чакырмакмын, кыргыз мусулмандарын баарын. Арбаңыз деле сүйлөй берели, абдан сонун сөз. Мен сиздин үйүңүзгө тынчтык каалайм деген саламдашууда. Арбаңыз деле ошол. Арбаңыз деген сөз болуп атат. Арбаңыз деген толук чагылдырбайт да. Ал деле жакшы, биз синоним катары колдонуп жүрсөк болот, бирок мен бул көптөгөн тасмадагы көптөгөн фрагменттердин бирөө эле да. Мен ушуга каршымын. Ушуга мен каршымын да. Мен динге эмес. Мен ушу арабташтырууга каршымын да. Токтотолучу. Кыргыздын өзүнүн ата бабабыз сүйлөгөн сөзүбүз бар биздин. Тилибиз бар. Биз ошону эле сүйлөйлүчү. Мына мусулман боло берели. Ага эч ким каршы эмес агай. Каршы болбосоң да арбаңызды жөн койгулачы. Жок, арызыбызга асылган эч ким жок. Просто ал жерде фрагментте көбүрөөк колдонулган да. Эмне болот экен, колдонуп кыргыз жөнүндө тартып атабыз биз, арабтар жөнүндө. Алайда андай нерсе жок да. Мен ал чөлкөмдү жакшы билем. Жөнүндө жооп бербей эле коюңуз. Мен ал жакты жакшы билем. Сүйлөшөт ошондой болуп. Алайды жакшы билген киши катары Кыргыздын баары жөнүндө сүйлөйт. Кыргыздын баары андай сүйлөйт деп, эми агай мындай талашка киргенге макул эмесмин. Кыргыздын эле сөзүн айтып атам. Эмне муну аны чаңган жерибиз жок. Аны чаңган жерибиз жок. Кыргыздын нукура сөзү. Мен фактын айтып атам. Көбүрөөк Сиздин көбүңүзчө биз арбаңыз деп сүйлөй калышыбыз керекпи? Жок, сүйлөй эле деп эле турам. Көбүрөөк колдонуп калган деп атам. Болгон сөз бул. Теке башка мен өзүм оюмду айттым бул боюнча. Да бир жеринде ак үйдү неме, боз үйдү, кыргыздын үйдү тегеренип, Көкө Теңир колдосун деп да шаманга окшоп кийинген жерлер да бар. Мисалы. Эмне ал немеге туура келбей калып атат да. Ал кезде ислам дини өкүм сүрүп турат эле да. Ислам дини агай. Ислам дини Орто Азиягачы. Сиз койдоңузчу сиз. Ислам дини айтпай, жок койсоңуз азыр арча ызырыктап түтөтүп жүрөт. Ада туура эмес, исламда жок ал арча ызырыктаткан. Туурабы, Ал исламда кылып жүрөт, керек болсо анычы. Ал салт катары калып калган. Салт катары. Ошол тиги да салт катары калып калган. Биз көргөнбүз. Аны бала кезде мен көрүп калдым аны, түшүнсөңүз. Алымбек Таткан убагы эмес, мен көрүп калдым. Көкө Теңир дегенге жабышпагылачы. Көкө Теңир десем Манасты окутпай коелубу кыргызга, я? Манасты окуйлу, Манаста да ислам бар да себеби. Манаста да ислам бар. Мүмкүн бардыр. Намаз окуп аткан жерде. Ошол жерде Көкө Теңир деген сөз бар тура? Жок, намаз окуп аткан жерде. Жок, Көкө Теңир деген сөз барбы, жокпу? Намаз окуп аткан жерде меркет. Жооп берсеңиз. Барбы Көкө Теңир? Көкө Теңирде бул сөздөр синоним катары колдонулуп кеткен. Мына ушинтип колдоно берели да. Бирок ал жерде ушинтип колдоно берели, болду. Мен ага каршы эмесмин. Болду, каршы эмес болсоң тиги шаман ошо Кудай колдосун деп кыйкырып атып ойлоп кой, болду. Жок. Кудай колдосун десе башкача түшүнсөк болот, бирок Көкө Теңир колдосун деп аябай жалынып атпайбы? Көкө Теңир колдосун деп эле айткан. Анан жанагы уруулардын жыйыны болду го. Ар бир уулунун немеси, белгилери ал жерде. Ал эмне уруулардын белгилери болгон эмеспи? Уруулардын белгилери болгон, бирок аны чечмелебей туруп, кантип? Кандай болуп чечмелебейт? Эмне болуп чечмелебейт? Кантип колдонушкан, кантип жазышкан? Жазууну билбей турса. Желектерди көтөрүп. Ар бир ошо байыркы жазуунун алфавити бирден биздин уруулар алып жүргөнүн билбейсизби? Агай, мен ушу бир нерсени айтайын. Могу сиз тасмада бир аябай чоң ийгилик жараттыңыз да. Рахмат. Кандай ийгилик айтайынбы? Кандай ийгилик айтайынбы? Айтыңыз. Сиз бир 100 жылдык фрагментке, 100 жылдык периодко сиз 1,5 миң жылдык эпизоддорду баткырып койдуңуз да. Ошол ийгиликти жараттыңыз. Рахмат.
Убакыттын машинеси менен 1500 жылга мурдакка бара коюп, 1000 жыл мурдага бара коюп, ошон үчүн баягындай тарыхтагы бурмалоо деген сөздөр ушул жерден келип чыгып атат да. Эгер сиз ошол 100 жыл деле чагылдырган болсоңуз, мындай да, тарых деген чындык. Тарых деген чындык. Мен аягына чыгып коеюнчу, уруксат бериңиз. Чыкпай атасың сен, көп сүйлөп атасың. 100 жыл деле чагылдырган болсоңузчу, бул жерде мынчалык талаш жаратпайт эле коомчулуктачы. Сиз баягы 1000 жылдан ашык эмени бир 100 жылдык ал жердеги тарыхты чагылдырам деп, ошо көбүрөөк убакытты, периодду чагылдырып койгон үчүн ушундай талаштар келип чыгат. Хронологияга көңүл бурбай калган. Шаман жөнүндө айтып атсаң, шаман мен көрүп калдым аларды. Мен көрүп калдым бала кезде. Мен көрүп калдым. Ал демек ал мурундан келаткан ал. Аны анан кийин жанагы динге каршы коюу дегенди унутуп койгула. Андай ой да жок, сөз да жок. Мен өзүм абдан урматтаган, намаз эле окуп алсам, калганы менен бардыгы эле мен мусулман болгон кишимин да, мисалычы. Анан силер ушундай мусулман болуп калган кишини түш көтөртүп, теңирчи бул деп бөлүп баштасаңар, анда теңирчилерди пайда кыласыңар силер чын эле. Агай, менче, баа сиз айтып атпайсызбы, тасманы тартканда биримдикке чакырдым депчи. Бирок менин сөзүмү бир адам деле сөздөп көңүл бурбай койсоңуз деле болот. Бирок баа интернеттен карап көрсөңүз, мен айткан сөздөргө окшогон сөздөрдү толтура айтып атат. Демек, тасма максатына жетпей калды да, элди бириктирүүчү жагына факторго ээ болбой калды. Эмне дегенде, ошо ойлогондор деле болуп атат да. Неге мындай тартып койду, ушундай кылса дагы жакшыраак болмок. Ал мындай садага кайды неме сыйлайбыз, бирок ушундай кылып койсо дагы жакшыраак болмок деген моменттер келип атат да. Элди эми 100% бириктирсе, анда көз тийип кетет да. Болбойт ал. Көз тийип кетет. Силерге окшогондор бир 5% карап койгула, ошо интернетте карап койсоңор болот. Аны кантип өлчөп чыктыңыз? Биз санап отурабыз да, силердин оюңарды башка бары келип атат да мага. Фейсбукка жазып. Менче 5% кесе айтуу бул жерде. Мен кесел айтып коеюн сизге. Татал. Мен кесел айтып коеюн. Татал. Татал эмес, эч кандай. Мен өзүмдүн анализимди айтып атам. 5%. Дагы 5% мүмкүн түшүнбөй жаткандыр. 80% мына азырдагы барсап көрсөңүз болот. Эгерде фильм жаман боло турган болсо, сиз айткандай чакыруусу начар болуп кала турган болсо, эл монтип 4 жумадан бери кирбейт эле бардык кинотеатрга. Эл аны унутуп коймок болбогон кино экен деп. Эл ошол жерден бир жакшы нерсени алып чыгып атат. Өзүнүн көңүлүнө жаккан нерсени алып чыгып атат. Чыгып алып мен кыргыз болгонума сыймыктанам деп жазып атат. Ал жагы жакшы нерсе деп жазып атат. Албетте жакшы нерселер ал. Анан сиз айтып атпайсызбы, тарых бурмаланат деп. Тарых дайыма бурмаланып келген. Аны тарыхты башынан баштап бурмалап келгенбиз биз. Юлий Цезардан барып алып карасаңыз, сиз тарыхты бар андай нерсе. Муну азыркы кезге чейин ошол эле Орхон Енисей жазуулар боюнча турмаланып келген. Динде дагы 3 учурда калпайтуу болот, билесизби? Кайсы учурда билесиз өзүңүз, Ошонун бирөөсү биримдикке чакырыш үчүн. Биримдикке чакырыш үчүн биз калпайткан жокпуз. Биримдикке чакырыш үчүн биз бир аз көркөмдөдүк. Ошол фильмди. Элдер биримдикке жетпей калып атпайбы? Сиздин тасмадан кийин чыккандар мындай талкуулар көбөйүп кетти да. Калып атат. Сизге окшогон эле динди туура жакшылап түшүнбөгөн чаламолдолор менен жетпей калып атса, калган жетип атат. Ага мен динди кайта ушул жерде чыгып азыр факты катары биримдикке жетпей калып атат деген сөз айтып атасыздар. Ага мен чаламолдо болсом, мисалы азыр сизге буларды айта алмак эмесмин да. Демек мен ал жерде каталарды көргөн үчүн айтып койгонго мен катаңызга мен жооп бербедим бардыгын. Бирок ал канаттан кайсы жерде мына сиз айттыңыз, сиз башка бир динге тартып койгонсуз деп туруп, андай дин жок экен мен сизге далилдеп баратам. Же сиз айттыңыз, кой туруңуз. Сиздин сөзүңүз. Башка динге тартып койгонсуз, теңирчи деген дин экен да. Ошондой дин барбы Кыргызстанда? Барбы? Бүгүнкү күндө мен сизге жооп берейин, уруксат бересизби? Жооп берейин. Бүгүнкү күндө теңирчи туугандарыбыз келип, мамлекеттик комиссия бар го, дин иштери боюнча. Ошого кайрылышкан, биздин динибизди каттап бергиле деп. Каттап бергиле дегенде алар айткан, макул, уставыңар, ыйык китебиңер эмне болсо жазып келгиле. Ошонун негизинде каттап берели дегенде. Анан бар бекен? Алар жаза албай коюшкан. Эми муну жанагындай жазылбаган, кагазга түшпөгөн бир философия катары, кагазга түшпөгөн ойлор толтура. Анын баарын айтып бер деп. Ошону мен мындай катталбаган дин катары айтсак болот да. Такталбаган дин. Такталбаган нерсе дин болбойт. Сиз тарыхчысыз. Эмне үчүн такталбаган нерсени айтасыз? Жок, эми бүгүнкүлөрдүн немеси болбой эле. Дин деп айтып атасыз. Көрдүңүзбү? Чалым сөзүңүздө бөлүнүп атасыз. Жок, мен мамлекет Кыргызстанда андай дин жок. Эч кандай тең. Ой жүгүртүү философия бар дейли анда. Философияда. Аны сиз дин деп атпайсызбы? Бирок дин деп кабыл алып келип атпайбы? Муну мен айткан жокмун. Кабыл алындыбы?
Алынган жок. Алын элекпи? Жазып келгиле анан катта. Мына сиз айтыңыз, дин бар болсо, мына көрүүчүлөргө айтыңыз, дин бар деп ошондой. Анан дагы кошумча айтып коюңуз, нар жака дагы жалакорлугуңузду дагы көбөйтүңүз келсе, мына Садык Шейниязов ошол диндин өкүлү деп айтыңыз. Ошону айтқыңыз келип турбайбы? Жок, аны айткым келбейт. Мен айтып коеюн. Мен мусулманмын. Сизге айтып коеюн дагы. Билбегендерди кошуп айтып коеюн. Эч кандай тартуу эчтеке жок ал жерде. Ал жерде биз исламдын тиреги болгон эмирди абдан сонун кылып көрсөтүп атабыз. Мыкты, чоң мамлекет башчысы кылып туруп. Ошол исламдын тирөөчү болгон ошол жерде, Орто Азияда. А жерде исламдын тирөөчү Алайдагы Алымбекти биз мыкты кылып көрсөтүп атабыз. Сиз кайдагы болбогон нерселерди таап алып бул жерде. Садык агай, мен сизге суранам. Теңир. Кичинекей тамгалар менен сүйлөшүңүздү суранам. Абдан суранам сизден. Нени суранасыз? Кичинекей тамгалар менен сүйлөшүңүздү суранам. Мен сизди урматтайм. Чыгармачылыкка. Болбогон жаланы коюш керек да. Жала бул. Жала болсо болбогон нерсени бир. жала жок агай. Анан эмне динди деп айтасыз? Эмне болгон дин деп айтасыз? Жала болуп. Динди деп мен айтпай эле турам. Теңирчиликти өткөргүсү келгендер бул дин катары. Эмне болгон теңирчилик? Ал мен түшүнбөйм. Мага түшүндүрүп бериңизчи теңирчилик. Мен теңирчиликти билбейм. Билбесеңиз анда эмнеге айтасыз? Бирок теңирчилик деп ошол жердегилер Билбей туруп айтып атасыз мына өзүңүз. мен Билбейсиз өзүм динимди теңирчилик. билем. Мен өзүм динимди билем. Анда мен эмне экем сизге? Айтып бериңиз мен. Мен сиздин көз карашыңызга киргише албайм. Ал сиздин каалаган диниңизди. Билбеген сөздү эмнеге айтасыз? Анда башка бир теңирчиликке тартылып калган депчи. Мен тасмага даяр фрагменттерди Гүлжигит мырза. Үстүндө сөз жүргүзүп атам. Мындай да. Ошонун үстүндө талкуу жүргүзүп атам. Мындай, мен сизге айтып коеюн. Эгер мен сөзүмдү уга турган болсоңуз. Бизде Кыргызстанда теңирчилик деген түшүнүк жок. Катталган дин жок. Катталган дин жок. Дин жок андайчы. Баары эле мусулман. Болгону бирөө баягы эски салттан калганы теңирим жалгасын деп айтып койсо, арчаны күйгүзүп койсо, же болбосо биз мына өлүк кою каадазы дагы 3 күн кармап коюп атабыз, туурабы? Мусулманда андай жок. Ал бизде тияктан калган салт боюнча кармап коюп атабыз, туурабы? Эми ошолордун баарын биз силер теңирчисиңер деп коолап чыгабы? Же аларды биз акырын баарын ошо мусулмандын маданиятына көндүрөлү? Кандай деп ойлойсуз? Агай, биринчиденчи биз башында эле белгилеп кетпедикпи? Динге негизделбеген өлкөбүз. Ар ким каалаган динин тутунганга укуктуу. Бул жерде айткыбыз келген нерсе, эгер өзүң диниңи сыйласаң дейт, өзүң диниңи сыйласаң башка динге асылба дейт, башкаларды басмырлаба дейт. Ошол өңүттү алып караганда биз эч бир динге сен теңирчисиң, сен мусулмансың, же сен атеистсиң деп айтканга укугубуз жок. Ар ким өзүнүн болгону менин каалаган динин тутунганга укуктуу. Менин кейгеним силердей акылы бар, деңгели бар, билими бар балдар жанагы алып баруучу айткандай жумурткадан кыр издеп бир болбогон нерсени өзүңөрдүн бир оору оюңар менен таап алганыңарда болуп атат да. Кырдуу жумуртка автор катары. Кырдуу жумуртка көрүп Менске автор катары. Айтып атсам ушул жерде түшүндүрүп сизге жетпей атат. Мен ошого таң калып атам. Бүт сурооңуздарга жооп бердим менчи. Мен сизге айттым, баардыгын түшүндүрүп. Жок. Кайта баштан баштап атасыз. Каяктагы бир динге ыктап калган. Мен кайта түшүндүрүп берип атам. Ой, жок, айнанайын, андай деген ой да жок. Болгону биз көрсөтүп коюш керек, чагылдырып, не бар экен. Тасма болгону чагылдырсаңыз buncha сөз болбойт эле. Тасманы мен тасмага карап. Аны сизге окшогон чыгарып атпайбы? Жумуртканан кыргыз дегендер сизге окшогон чыгарып атпайбы? Агай, андай сөзүңгө кошулбайм. Ой. Кырдуу жумуртка көрбөй калсын мынакей карасаңыз эми. Биздин Алымбек Датка, да? Алымбек Датка жөнүндө болот да элде фильм, да? Негизгиси, туурабы? Алымбек Датканын динге берилген инсан экенин көрсөткөнүн сиз көрбөй калыпсыз. Таптакыр көрбөй, көзүңүз көрбөй койдуңуз. Кайсы жеринде бар? Ал намаз окуп атканын сиз көргөн жоксуз. Өлтүрүлүп аткан жерде намаз окуп. Ошол кезде анда ошол жеринде эле бар, башка? Жок, эми бир жолу намаз окуду, анда ошол жерде эле үйрөнүп намаз окуп койдубуз. Негативдүү жерде чагылдырылып аткан жеринде бир жеринде эле көрсөттүк. Эмне негативдүү болуп атат ал жерде, Алымбек? Себеби башы кесилип атат. Тобо. Ал жерде дагы туура эмес нерсе бар экен сиздин оюңузча. Бул жерде NLP деген нерсе бар да. Нейролингвистикалык программирование деген немесе бар, түшүнүк бар. Коюңуз. Тымызын мен түшүндүм сизди. Мээге сигналдар. Мына азыр өзүңүз айттыңыз да, ошол жерде дагы биз динди негативдүү көрсөтүп турук, туура? Мындайча айтайын, тасмада ислам чагылдырган жерлер анда мен сизге баарын айтып коеюн. Муну баары сиз ойлоп тапкан оорулуу нерсе. Мен ойлоп тапкан жокмун агай, мен көргөнүм эле айттым да. Жок, көргөнүңүз. Мисалы, көрмөй калыпсыз сиз. Көрмөй калыпсыз. Мен көрдүм. Ислам жөнүндө кайсы жерде айтылды? Ислам жөнүндө жана намаз окуп атты. Эмне болду? Терс көрүнүш болду, баш алынды. Дагы эмне болду? Башында намаз окуган үчүн баш алынды, Жок, эми намаз окуп атканда берки селдечен келип туруп, чотон деген келип туруп, алып салды башын. Эмне болду?
оңой эле туруп жанагындай зына деген жерде 4 күбө 2 күбө деген маселе болуп Зына кетти. деген ошо чаламалдуулар сиз сыяктуу. Жок. Сиз сыяктуу чаламалдуулар. Мен сизге суранат элем. Далилдебей туруп, Мен сизге суранат элем, жеке немеге өтпөңүз депчи. Жок. Жеке өтпөй айтып атам мен сизге. болду эмесмин. Мен сизге айтып Чаламалда атам. эмесмин. Мен сизге айтып атам. Чаламалда Сиз анчалык болсо, могу немелерге кайрыш керек, имамдаргачы. Ошолор фатва чыгарып берсин. Бул исламга каршы келген кино деп. Ошодан кийин сүйлөңүз бул сөзүңүздү. Бардык мусулмандардын атынан айтпай эле коюңуз сиз. Мен өзүм атыман айтып атам. Өзүңүздүн атынан айтсаңыз, мен сизге түшүндүрүп бере атам кинонун автору катары. Кинону сиз билбегенден кийин, кино кантип тартылганын түшүнбөгөндөн кийин, сиз мага эмне кыласыз эле акыл үйрөтүп? Мен түшүнбөйм ушунчу. Агай, сиз кинону элдер көрсүн, сындасын деп тарттыңыз да, туурабы? Сиз сындап атканда сиз агрессивдүү 5%ке киресиз жанагы. Элдер көрүп атат. 5%ке Мына бул кошулбайм. сиз мынагу түшүнүк деген программа. Жакшы болмокта, эгерде камераны алып алып, мен суранат элем буларды. Мына азыр Манас кинотеатрда барса болот. Элдер чыгат. Алыңыздар. 10 кишини токтотуп, сиз менен чогуу жүрөлү азыр кааласаңыз. 10 кишини токтотуп алалы. Эл эмне деп атканын. Сурасаңыз барып, эмне дейт? Ошо энче эл көргөн сыймыкты, ошончо эл көргөн кыргыздын даңазасын, ошончо тарыхты камтыган кинону алар толкунданып айтып беришет да, сиз көрбөй атасыз. Агай, сиз башында айтып кеттиңиз эле. Тарых жок бул көркөм тасмада дедиңиз, эми азыр тарых чагылдырылган деп айтасыз. Өзүңүзгө карама каршы келип атасыз, агай. Биз ошол тарыхты бердик. Тарых жок бул тасмада деп Ошол айттыңыз тарыхты башында. берип атабыз. Биз тарыхты таптаза бурмалап койгон О, жерибиз. кассетаны кайра башынан түшүрүп көрүп Эмне деп айтып атасыз? башында айттыңыз, бул көркөм тасмада тарых жок. Эгерде сиз каалаган тарых жок ал жерде. Жок, мен каалаган, азыр бурмалап кеттиңиз. Тарых жок дедиңиз, анан мен туура айтасыз, кошулдум ушуга дедим. Эми азыр айтасыз, элдер көрүп алып, тарых чагылдырылды деп сүйүнүп калып атат. Сиз бурмаланып калган бул фильмди сиз начар фильм деп кабыл алыпсыз. Жок, начар деген жок. Фильм деп кабыл алыпсыз. Жок, андай деп толук андай эмес. Сиз андай эмес болсо, анда угуп алыңыз. Мен тасманын угуп алсаңыз, андай болбосочу, акылдуу угуп алсаңыз. Сиз жумуштучу мындай караңыз. Эгерде жумуш негизинен жакшы болсо, жакшы жерлери көп болсо, жаман жерлери айтылбайт, билип алыңыз. Аны өзүнчө айтылат да. Сизге окшоп, жанагы чала саясатчыларга, жанагы чала молдолорго окшоп кыйкырып чыкпайт аны. Мага келсеңиз мен түшүндүрүп беренге аракет кылмакмын. Ар бириңер өзүңөрдүн популисттигиңерге кармап, бирөөңөр Facebookка, бирөөңөр интернетке фильмди эмне экенин түшүнбөй туруп жазып атасыңар да. Буну популизм дейт. Агай, болуп турганда бүгүн ким сынчы барбы? Тасма сынчысы барбы? Бар. Кимдер? Мына мен сизге айтып коеюн, Гүлбара Төлөмүшова деген бар. Алардын сындары интернетке жарыяланган жок. Жарыяланды, сиз окуй атпайсызбы? Койдуңуз. Жок, мен сизге айтып коеюн. Дагы ал жарыяланган жок да. Талип Ибраимов деген бар. Олжобай Шакир деген бар. Елена Стишова деген Москвадан келип көрүп кетти. Ал деген белгилүү сынчы. Ушулардын статьясын алып окуңуз. Елена Стишова. Сөздү бөлө турсаңыз эми айтып берейин, кайерге жазылганын билбей атыптыр да. Макул. Талип Ибраимов Вечерний Бишкекке жазды. Теги Гүлбара Төлөмүшова Вечерний Бишкекке жазды. Олжобай Шакир жаңа күнгө жазды. Елена Стишова искусство кино дегенге чыгарды. Андан башка сиз англис тилин билесиз, э? Чоң сынчылар жазды. Англиянын тигин алында олуп окусаңыз болот. Кайсынан сынчы бизде? Ким сынчы? Элил Байсаловпу? Агай, эми толуктап да сурайын. Сынчылардын ичиненчи мен кыргыз жыттанган эч кимсин көргөн жокмун. Олжобай Шакир да кыргыз жыттанбай атат. Эми аллагайдан сырткары мына кыргыз көрүктөрү кыргыз тилин, мисалы немеге сөз ыргытып жүргөн эле кишилер да. Биз жана орустардын сынчылары эми алар орус ой жүгүрүшү менен кылат да. Кыргыз жыттанган дейди айтайын десең, кыргыз жыттанган нерсе. Ушул фильм анык кыргыз жыттанган фильм. Анык кыргыз жыттанган ушул фильм. Сиз геополитика жагында кыстарып кеткенсиз. Ушул тасмада кошуласызбы ошого? Бардыгына кыстарабыз. Кыстарып кеткенсиз. Ойдун баарын кыстарат. Мисалы айтып бажы биримдигине тиешеси барбы? Эч кандай тиешеси жок. Эмне үчүн 31-бай ирония сыяктуу болуп калды. 31-августта биздин эгемендүүлүк күнүндө бул жерде ушундай тартылды дагы. Мага ушундай сезилди да, бул менин жеке пикирим. Айтып кетейин. Биз баары бир бажы биримдигине киребиз. Ошондуктан көрдүңөрбү, Курманжан датка деле кол коюп берген, элин сактап калыш үчүн биз кайда бармак элек. Бүгүн деле ошентип биз кыйкырып өкүрүп отурбайлы, биз деле бүгүн бажы биримдигине чуркап кирип кетели деген. Ошондо ой чагылдырылдыбы? Эми мен оюм. Кымызын тирде. Эми кое туруңуз. Чагылдырылдыбы агай? Ооба же жок? Жок, кое турсаңыз, мен айтайын.
Бажы биримдиги келатат. Биздин бажыгда Курманжандаткада кандай окуя болду? Бажыны биз башкаларга өткөзүп берсек кандай окуя болот экенин көрдүңөр. Бул геополитикалык саясатта эгер биз бийлигибизди башка жерге өткөзүп берсек кандай болуп аяктарын көрдүңөр деп мүмкүн бирөө ойлонуп атат, туурабы? Көрдүңүзбү? Ошо бажыда болуп атат. Баленин баары бажыканада болду, билесизби, башталды. Баленин баары каяктан башталды. Көрдүңүзбү? Сиз таптакыр тескери түшүнгөн киши. Жок, мен тескери деп айтпай турам. Мен барбы жокпу деп эле айтып атам. Мен анын бул деген чыгарма, мен чыгарманы жаратам. Агай. Ар ким өзүнчө түшүнөт. Мисалы сиз түшүнүпсүз. Бул мынтип түшүнүпсүз. Сиздин оюңузча мен кыскача айтып кетейин. Бул түздөн түз. Мусулман динин жок кылууга аракет кылган, кордоого аракет кылган, токтотууга, мындайбы? Андай сиз кыскача айтыңызчы, кандай деп түшүнгөнүңүз? Исламды негативдүү түрдө чагылдырган. Исламды жок кылуу деп айтпайм, андай айткандан алыспын. Негативдүү түрдө чагылдырган. Аз эле жеринде чагылдырган жеринде да негативдүү жерде чагылдырган деп айтам. Оюңуз. Оюм эмес, тасмада ошондой болуп турбайбы? Жок, ой турбайсыз мына. Менин оюм дегенде үйрөнсөңүз, менин оюм деген. Жок, мен асмандан тияк бияктан алган жокмун агай бир нерсеничи. Мен болгонум эмнени айттым? Ал жерде исламга тиешелүү жерлерди издеп отурдум да. Эмне деп агай эмне деди экен депчи. Анан ошол фрагменттерде дагы негатив бар да. Башын алып атат, намаз окуп атат. Анан да зына болуп атат, ташбаранга алайын деп атат. Башка жерин көрө алган жокмун. Зина деген жерде ошончолук 2 мүнөт, 2 саат 15 мүнөт зина деген жерде биздин коомдун чаламолдоруна ошол. Ташбаранга ала өрбөш керек. Ташбаранга көркөм фильмде атасыз, жөнөкөй жерде тааныштырып койсоңуз деле болот эле да. Ташбаран ошо чаламол. Жөнөкөй айта албай калдым мен азыр. Жөнөкөй тааныштырып койсоңуз деле сизге түшүндүрө албай атам, ошону жөнөкөй айта албай калдым да. Эми тарткан киномду мындан дагы катуураак тартып көрсөтөйүн деп атам. Ошол жеринчи. Эгер чаламолдор көбөйө берсечи, бул чаламолдулук. Качалдыла деп атат азыр бардыгы. Аны сурап билген киши жок. Азыр бирөө айтып коет экен, кыянат бул. Фильм эмес. Мына сиздин досторуңуз чакты. Ошо түпчү Facebook'ка сиздин досторуңуз ымалларчы. Бул кыянатчылыкка ким жооп берет? Тазалыгыла деп атпайбы? Ошолорчу. Мен ошолор жок болсун деп атам коомдо. Мен мындайды каалап атам. Исламбы, кое туруңуз сөз бүтүрөйүн. Исламбы, исламдын эң мыкты маданияттары бар. Эң мыкты архитектуралык жактанбы, таалим тарбия жактанбы, эң мыкты жактары бар да. Биз ошону киргизели. Зөөкүрлүк менен эмес, кыйкырык менен эмес, айтканыңызды чукугандык менен эмес. Айтканыңызды чагылдырбайсызбы тасмадан? Мен чагылдырдым. Сиз чагылдырган жоксуз, чагылдырган жоксуз. Сиз кой. Чагылдырсаңыз мен бул жерде жок болом. Жок, сиз чагылдырбаган үчүн мен бердим. Сиз боло бересиз, сиз мындай. Сизде кишилер да коомдо бар. Жанагы жерде сарымсакты мен бекерден чагылдырган жокмун да. Кандай коом болбойт. Болот. Ар бир фильмде, ар бир жашоодо болот ушундай адамдар. Көрөт атасызбы жана кыйкырыктарды. Биз ушинтип жүрбөйбүзбү азыр, бөлүнүпчү. Шамданды тиякта орустарга берип койсо, беш жакта 3 бек кыйкырып атпайбы? Ошонун бирөө сенсиң. Мен чагылдырдым алда коомдучу. Биз бири-бирибизди түшүнбөйбүз да. Биз отургубуз келбейт. Биз бири-бирибизди күнөөлөйбүз. Бири-бирибизге жала жабабыз. Бири-бирибизге жала жаап, печаттап коебуз да. Жок, эгер билиңиз келсе, элге чыгып кыйкырбай, Facebook'ка жарыялабай эле, сиз мага сообщение жөнөтсөңүз, Facebook'ту билесиз туурабы? Садык байке, мен түшүнбөй калдым могул жерин. Мага ушундай көрүндү, кандай дейсиз? Десеңиз, мен өзүм билгеним түшүндүрүп бермекмин сизге. Жок да. Биз деген кыйкырып чыгыш керек болуп атпайбы? Биринчи болуп, анан баары чала болуп атат. Баары ушундай. Мен ушуну каалар элем. Эгерде биз Кыргызды сактайлы десек, биринчи кезекте Кыргызды сактайлы десек, Кыргызстан сактайлы десек, бири-бирибизге түшүнүү жолу менен мамиле кылыш керек. Түшүнүү жолу менен. Туура. Бул андай эмес, мындай деп койбой, менин оюмча ошондой болот. Түшүндүрүп берсеңиз дешиш керек. Бул берүүнүн аты түшүнүк деп аталат да. Мен сизге түшүндүрүп бердим колуман жеткенче. Түшүндүрүп бердим болунча. Рахмат эми. Райкан Шукурбеков айткан, түшүнсөң түшүнөсүң, түшүнбөсөң дагы бирөөнүн башын түшүрөсүң депчи. Ал туура эле айткан. Эми аны тарых көрсөтөт. Сиз ушинтип ойлоп атасыз. Экөөсүн да кылалы. Бул түшүнүк берүүсү бар болсо, дагы 10 жылдан кийин жолугалы. 10 жылдан кийин эгер бул фильмди эл болбогон фильм деп чыгарып койсо, анда мен сизге колумду берейин. Жок, эл кийин бул мыкты кыргыздын фильми деп айта турган болсо, сиз мага колуңузду бериңиз. Ушинтип эле чечеличи бул. Ооба, мен бир Келиңиз дейм, аягында жыйынтыгында бир коомчулукка. Мен мындай деп айтмак элем. Коомчулук мындай тарыхый фильмдерди күтүп атат. Эле дагы деле күтөт. Жакканы, сиз ал жерде ошол немени, ошол толкунду сиз кармап калдыңыз да. Мен айтып кеткен пикирлерим, сын пикирлерим
сын айтыш үчүн эле айтылган жок, ал мынан үчүн айтылды. Ушундайраак болсо, молор мындайраак чалдырылса, турараак чалдырылса, дагы жакшыраак болмок деген өңүттө эле. Болбосо мен мындай тасма тартылбаш керек эле, тигинде мындай андай немеде айтылган жок да. Анан өзүңүздүн деле өзүңүз билесиз да, бул эми мамлекеттин элдин акчасына тартылган үчүн баягы коомдогу тең салмактуулукту, бейтараптыкты, нейтралитетти, объективдүүлүктү карманышыбыз керек эле. Мен ошо объективдүүлүктү көрбөгөн үчүн сиз көрбөдүңүз ал өзүңүздүн проблемаңыз. Мен проблемам эмес. Мен жалгыз болсом бир жөн. Ооба, мен жалгыз эмесмин. Меники көбүрөөк. Мен да жалгыз эмесмин. Сизде объективдүүлүк көрбөй калдым да. Башында деле өзүңүз айткандай. Тарых жок. Көрбөдүңүз тарыхтан көрбөдүңүз не кылабыз? Көрбөдүңүз ал сиздин проблема. Мен көргөнгө аракет кылдым, таппай койдум. Эмне кылайын? Биз башка жака аракет кылабыз. Рахмат. Сиздердин оюңуздарга агай, сиз аягында бир кандай деп жыйынтык берип, ушундай пикирлерге кандай деген сөз айтат элеңиз? Мен мындай деген сөз айтат элем. Пикир болуш керек, сын пикир. Бирок биздин көп учурда пикирди элдин атынан сүйлөгөн көбөйдү да. Мына эл, сиз өзүңүздүн пикириңизди айтыңыз. Анан дайыма пикирдичи мындай айтыш керек. Мүмкүн мен ушундай нерсени алигече мен дагы азыр айтам. Мүмкүн менин фильмим мыкты чыгарма болдубу, мүмкүн же болбой калдыбы. Ким билет? Аны тарых чет. Мына көрдүңүзбү? Мен өзүмдүн сөзүмө күмөн коюп атам. Бул эң мындай маданияттуулуктун белгиси да. Бул мындай толеранттуулуктун, бул сабырдуулуктун Куранда жазылган белгиси. Жок, биз азыр мындай көбөйдү. Көбүнчө жаштардын арасында. Аферист, акмак, соттош керек. Кыянатчылык, бурулбай калган көңүл, объективдүү болбой калган, база коюп, мындай тамганы коюп коет да, мындай. Ал жерде болду, сага мындай чыкканда приговор чыгып калды, ал жерге барыштын да кереги жок. Мен бул жерге сиз сыйлаган үчүн келип атам. Бул болбойт да, ошентип элди кантип биз алып барабыз? Болбой калгандай, ушуну бир көрбөйлүбү сүйлөшүп, десе диалог. Агай, сүйлөмдөрдө сага айткан жок мына. Бир якшы турада айтып атам. Сүйлөмдө деле эки түрдүү бар да, агай. Ошондо биз мамлекет сактайбыз, элди сактайбыз. Эгерде ар бирибиз кырдан туруп алып, меники акыйкат, меники акыйкат деп кыйкырсак, анда Кыргызстанда көп акыйкат, 5 миллион акыйкат бар. Сиз ушул айтылган сындарды эми эгерде жогоруда бир жакшы эрежени айтып кеттиңиз да, жаштар мисалы ушундай кылып маданияттуу түрдө бир ушундай бир өзүмө кайрылса болбойт беле, мен ошону кабыл алып жооп бермекмин дедиңиз да. Анан эми ушундай сындарды эгерде ушундайлар болсо, ушундай маданиятка өтсөк биз, сиз бир чыгармачылыгыңызда ошолордун да бир көңүлүн эске алганга басым коет белеңиз? Мындай да эми чыгармачылык эч убакта 100%га жакпайт да. Эч убакта жакпайт да. Мага дагы кубандырганы 80%-на жагып атат, мен сүйүнүп атам. 80-ди кайдан алдыңыз? Дайыма. 80-ди кайдан алдыңыз, агай? 80 деген кирип айтып атпайбы, чыгып барып көрсөңүз биз анализ кылып атабыз. А сиз каяктан алдыңыз? Сиз 50%-на жакпай калдыбы? Мен антип өлчөп чыга элек болгон үчүн айта албайм. Өлчөп чыгып атат, атайбыздын механизмдер бар ал үчүн. Ал жерде механизм Эми агай ушул жерден келиңиз, сиз жаш катары, улууларды сыйлоо катарында дагы бир агай өзүңүздүн бир жеке позицияңызда бир жакшы кабыл алып, бул жерде ыркырашып, бири-бирибиз менен ачуулануу деген андай нерсе болбош керек. Бир туура жыйынтык кетиш керек да элге. Эми кандай кабыл алат элеңиз? Ушул нерседе бир кыскача сиз дагы бир жана деле токтолуңуз. Жана деле кайталап кеттим, мындай фильм тартылыш керек, тарых фильмге тартылыш керек. Мен корккон жерим ушул болчу да, жанагы буну көркөм тасма деп кичине ар ким каалагандай тартып атпайбы? Анан баягы азыркы жаштар китеп окубайт. Анан китеп окубай неметип бир тасманы 2 саат отуруп чыгып эле, анан эртең ушундай болгон деп коомчулукта мындай тарыхый факты катары бири-биринен талашып баштайт да. Анда биз ойлогон максатыбызга жетпей калабыз. Бул бириктирет, элди бириктирет деген максат менен тарттык дейм турабы. Ал максатка жетпей калабыз. Анан себеби бирөө китеп окуган чыгат, бирөө китеп окубай туруп тасманы эле көрүп алган чыгат, анан ошентип бузбайт калабыз. Жетпей калганбыз, көрдүңүзбү мына? Китепти окубай калганбыз. Мен бул неме катары айтып атам да, бүгүнкү кейиштүү бир фактыны айтып атам да. Анан китеп окулбай аткандан кийин тасманы көрүп алып эле буну тарыхый факт катары кабыл алгандан кийин карама-каршылыктар көбөйтөр көбөйөт. Мен ушудан чочулайм. Болбосо бул жерде жеке немеге өтүп, агага бир нерсе асылып же сөзсүз эле сын пикир айтыш менин максатым да жок. Менин максатым ошол мүмкүн болушунча ошол фактыны, баягы элдин китеп окуган жаштардын айрыкча китеп окуган фактысын эске алып, мүмкүн болушунча тарыхты чагылдырганга, турараак чагылдырганга аракет кылсак, менимче мындан да жакшыраак болот деген. Сиздерге чоң рахмат агай. Келип ушундай
бизди теңизге алып сүйлөп бергениңиз үчүн. Эгер сизди капа алып калган болсом, мен кечирим сурайм. Эч кандай сизге силерге кеңеш кыймок. Астагфирулла, андай деңиз, рахмат. Мына урматтуу кадырман телекөрүүчүлөр, сиздер түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышына көп болдуңуздар. Албетте эки тараптуу кайчылаш пикирлерден жакшы жыйынтык чыгат деген үмүттө биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Эскерте кетүүчү нерсе, түшүнүк деген аталышта социалдык тармактарда ушул жана башка көрсөтүүлөр жайгашкан. Сиздер ошол жактан да көрсөңүздөр болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта болуңуздар. Өзгөчө даамы тамшанткан, жеген жанды суктанткан, дасторкондун көркү болгон ал халал адал колбасасы Кыргызстандын бардык аймактарынан табасыз. Сурап билүү телефону 0555 92 91 69.